Жазгүл Кутайбердиева Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин Ош шаары боюнча бөлүмүнүн кызматкери. Ал укук коргоо тармагында 20 жылдан бери эмгектенет. Жоопкерчиликтүү жумушу менен үй бүлө түйшүгүн чогуу аркалап 3 баланы чоңойтуп келет. Аял адам үчүн укук коргоо тармагында иштөө канчалык оор болгону менен кызматында дагы энелерге ар кандай колдоо көрсөтөөрүн кошумчалайт. Биз ошо энелер менен, ошо аялдар менен алардын жашоосун ушул сыртта өткөнгө, аларга үй бүлөсү менен кошо, алар ооруса биз кошо ооруп, алардын жан дүйнөсү кыйналса биз кошо кыйналып, өзүм эне болгон үчүн алардын энелик статусун мен мындай тебелетким келбейт да. Анткени ал кандай болгон күндө да эне да, баарыбыз энеден жаралганбыз. Ошол мен эне жана апа, кызмат, үй бүлө баардыгын бир алып кетүүгө мен дайыма аракет кылам да. Жазгүл айымга окшоп кызматындагы өзгөчөлөнгөн, шаардын өсүп өнүгүүсүнө салым кошкон мекеме ишканаларда эмгектенген айымдар жана көп балалуу энелер бүгүн майрамдык салтанатка чакырылышкан. Ош шаардык мэриясы тарабынан уюштурулган саамалыкка жалпы 200дөн ашуун энелер чакырылган. 7 балам бар. 7 баланын түйшүгү өтө күчтүү, оор, ошо 7 баланы чоңойткучаң дагы ушунча энергиянын баары кетет экен да. 6 кыз 1 уулум бар, баардыгы өз үйлүү жайлуу болуп өздөрү менен өздөрү. Өтө кубанычтуу майрам. Ушул күндү канча күтөсүн. Ушул майрамда балдардын арты менен ушул майрам курулуучулардын арты менен келип отурам да. Ошо балдарым бар экен, ушуну менен сыймыктанып жүрөм. Энелерге арналган майрамдык салтанаттар шаардык маданият башкармалыгынын алдында түзүлгөн. Эл аспаптар оркестринин коштоосунда концерт тартууланды. Аларга арналып, ырырдалып, куттуктоолор айтылып, атайын белектер берилди. Коомго мыкты уул кыздарды тарбиялап берип турган ушул биздин мамлекеттин биринчи орунда баатырлары бул биздин энелерибиз. Энелерибизге кандай мактоону, кандай көңүл бурууну каалабасак да бул аздык кылат. Энелерибиз көп жашасын, учурдан пайдаланып, Ош шаарындагы баардык биздин апаларыбызды, эжелерибизди энелер майрамы менен куттуктайм. Энелерге бүгүн бир эле күн майрам эмес, энелерге күндүгө майрам. Энелерибизге күндүгө майрам кылып, күндүгө сый көрсөтсөк да аздык кылат. Себеби биздин учугубузду улап, келечегибизди көрсөткөн, улуп тарбиялаган, мамлекетте уңгусун түзгөн бул биздин негизги энелерибиз. Аларга күндүгө сый көрсөтсөк дагы бул аздык кыла турган нерсе. Бүгүн ошол энелер күнү белгиленген менен шаардагы энелерибизди куттуктоо иретинде бүгүн ушул жерде чогулуп отурабыз. Өлкөдө жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Саамалык бардык аймактарда түрдүү иш-чаралар менен коштолуп, энелерге дагы бир жолу сый-урмат көрсөтүлүүдө. Самара Асанова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР Ош шаары.